Кыргыз балбандары дүйнөлүк аренада да чоң жеңиштерди багындырып, жакшы көрсөткүчтөргө жетишип келишет. Мындан улам кыргыз спортун дагы бийиктиктерге көтөрүү максатында мыкты спортчуларды жаш кезинен баштап машыктыруу зарылчылыгы турат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, Азия оюндарынын 2 жолку күмүш медалынын ээси, студенттер арасында 2 жолку дүйнө чемпиону, Азия чемпиону Каныбек Жолчубеков Манас Семетей Сейтек аталышындагы грек-рим күрөшү боюнча мелдешти демилгелеп баштап берди. Манас Семетей Сейтек деген деп тандаган себеби бул младший юнош, кадет, андан кийин молодежь 3кө бөлүнөт. Себеби бүгүнкү күндө чоңдор арасында жок деши мүмкүн. Себеби чоңдор арасында чет жерлерде турнирлер, сборлор көп болгон себебинен ушул жаштарга көбүрөөк басым жасайлы деген максатта ушундай Манас Семетей Сейтекти ушундай тандап алдык. Бир адам турнир өткөрсө ага оор келет. Ошол себептен бул көчмө кубок болуп, бул 7 жыл айланса деп, жылдан жылга ар бир областка өтсө деген максатта. Ар бир турнирдин башталышы ушул Таластан башталып, аягы ушул Чүй областынан бүтсө деген максат менен. Республикалык мелдеш эми жыл сайын башка облустарда өткөрүлүп турат. Бул турнир башкалардан айырмаланып, Манас айтуу менен башталды. Мелдештин ачылышына ыйгарым укуктуу өкүл Айбек Бузурманкулов да катышып, жаш өспүрүмдөрдү минтип, спортко кызыктырып, мыктыларына колдоо көрсөтүү демилгесин көтөрүп жаткан мелдештин уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдирип, мелдештин катышуучуларына ийгиликтерди каалады. Ар бир облустан келип атасыңар, намыста башкала. Ушул спорт биреле адамдын баягы денесин эмес, спорт биринчи кезекте адамдын мүнөзүн калыптандырат. Баардыгыңарга кажыбас кайрат, өжөлүк, намысты каалайм. Ушул бүгүнкү мелдеш ийгиликтүү өтүнү аябай кубанычтуу, мына энергетика бир кыргыз элине оомат келген деңгээлде өтөт. Биздин театралдашкан иш-чарабыз, манасчылар жакындарыбыз менен бул жерде бир шаң, бул жерде бир кандайдыр бир дем, бул жерде бир кандайдыр кубаныч жатат. Ошондуктан жигерлүүлүк менен өзүңөрдүн чеберчиликтерди көрсөтүп, мыкты ийгиликтерди багыткыла. Күчтүүлөр жетсин. Грек-рим күрөшү боюнча республикалык мелдештин жүрүшүнө эл аралык маанидеги калыстар көз салып турушту. Жалпысынан кыргыз балбандарынын эл аралык мелдештерге катышып, жеңиштерди багынтуу үчүн жакшы потенциалы бар экендигин белгилешет. Бүгүнкү турнирдин эң негизги максаты бул жаш өспүрүмдөр балаларды спортко кызыктыруу болду. Анан дагы бир максаты ушу өспүрүмдөр арасында келечекте олимпиадага жана чемпионат мираларга дайындоо максаты ушу жаш өспүрүмдөрдөн баштап. Ушу Кудай буйрса аябай жакшы деңгээлде өттү. Биз ойлойбуз бул 10 жылдык проекти менен Каныбек Жолчубековдун инициативасы менен өтүп жатат. Буйрса бул турнирдин өмүрү узун болот деп ойлойм. Мелдештин жыйынтыгында командалык эсеп менен Талас облусунун Талас районунан куралган топтон турган балбандар жеңишке жетишти. Каракол айылынан келдим. Успекалиев атын окуйм. Сен ойнада ушундан да. Канча жылдан бери катышасың? Ушу 4 жылдан бери катышып келем. Ошондон ийгиликтерге, мындай ийгиликке жетишке эмесмин, бүгүн жетип жаттым. Күчтүү 7 областтан келиптир, жакшы эле. Жеңдим баарысынан. Бул турнир мындан кийин Жалал Абад облусунда өтмөй болду. Мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аз эме болуп, кубок медалдар менен бирге Байге фондунда каралган акчалай сыйлыктар да тапшырылды. Рахат Бекшелиева, Мелис Элебесов, Талант Мамбеткулов, Талаш шаары.